Эгерде сиз суук мезгилинде көчөдө болуп калсаңыз, эмне кылыш керек? Жөн турбай кыймыл аракет жасап, кыймылдап туруу зарыл биринчи ирет. Андан соң жакынкы жерде жайгашкан дүкөн барбы, же баягындай имараттар барбы, же баягындай үйлөр барбы, ошол жерге кирүүгө аракет жасаңыз. Ал жерден жакынкы туугандар менен байланышып, же болбосо баягындай бизде экстренный кызматтар бар, 112 деген, ошол кызматка чалып туруп, өзүңүздөн ошо жайгашкан жериңиз боюнча маалымат берип кетиш керек. Ошондой эле суук мезгилинде мына көп адамдар айтат, спирт ичимдиктерин ичсе жылынууга баягындай мүмкүнчүлүк. Ал таптакыр туура эмес. Эмне себептен? Спирт ичимдиктерин ичкен натыйжасында биздин ошо адамдын кан тамырларынын экспансиясына алып келет. Башкача айтканда, кан тамырлары кеңейип, адам ичинде болгон жылуулугун тез жогото баштайт. Мына дем алуудун натыйжасында адамдын ичинде болгон жылуулук тез чыгып кетет, и ошол мезгилде ошо адам үшүп калышы мүмкүн да, жылуулук тез чыгып кетип организмден. Ошонго ошо суук мезгилде көбүнчө мына биз кандай сунуштайбыз да, спирт ичимдиктерини таптакыр ичпеш керек. Дагы бир эрежебиз бул, эгерде сиз автоунаада баратсаңыз, жолдо автоунаңыз токтоп калды. Ал мезгилде эмне кылыш керек? Ал мезгилде биринчи ирет машинанын аварийный сигналын тамызып коюш керек. Экинчиси бул машинадан түшүп, билесиздер, ар бир автоунаада антеннасы бар. Ал антеннасына мындай ачык түстөгү кездемени байлап коюш керек, себеби нары бери өткөн машиналарга көрүнүш керек. Себеби бизде суук мезгилде борон пайда болушу мүмкүн, же туман капташы мүмкүн. Ошол мезгилде жанагы кездеме көрүнүп туруш керек. Ошол жерден анан автоунаадан түшпөй суукту күтө туруш керек. Эгерде кандайдыр бир нече убакта эч кандай жардам жок болсо, өткөн автоунаалар жок болуп калса, анда машинадан түшүп, эки жакты карап, жакын жерде жайгашкан айылды же үйлөрдү табууга аракет жасаш керек. Ал жерден айылга жеткенде, эгерде ошо жакын жерде айыл болуп калса, биринчи үйгө кирип, ал жерден сууктан жана борондон жашынып, ал жерде күтө туруш керек. Ошондой эле ошол мезгилде дагы жакын туугандарга же баягындай экстренный кызматтарга сөзсүз түрдө чалып, адам кайсы жерде турганын ошол боюнча маалымат берип кетиш керек. Ал эми эгерде адам ошо үшүккө учурап, эгерде организм үшүп калса, анда эмне кылыш керек? Имаратка, үйгө кирип туруп, ошол үшүп калган дененин бөлүгүнө, ал кол болушу мүмкүн, же бут болушу мүмкүн, обморожение деп коет да, башкача айткандачы, үйгө кирип туруп, кургак бир кездемени алып арчыш керек биринчи ирет. Андан кийин бир идишке жылуу суу растап туруп, ал жылуу сууга акырын салып башташ керек. Ошол үшүп калган бөлүктү, кол болобу, бут болобу, и кандай ал суунун температурасыны баягындай убакыт мезгил менен көбөйтүп туруш керек, 40-45 градуска чейин. Андан кийин эгерде мына колубузбу, бутубузбу уже сезгичтик сезими пайда болгондон кийин суудан чыгарып туруп, куруктап арчып, ошо кездеме менен, чачык менен арчып туруп, анан кол каппы же байпакпы кийип, мүмкүн болушунча дарыланууга же бир дарыканага кайрылганга мүмкүнчүлүк табыш керек.